Армысыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына бардыгыбыз жер-жерге барып, өзүбүздүн округтарга барып, эл менен жолугуп келдик. Мына бизде ушу Чаткал району бир жагымсыз окуяга туш болуп атабыз. Мына өзүңүздөр дагы маалымат каражаттарынан угуп атасыздар. Биздин эки жараныбыз 1997 жыл туулган Асылбек уулу Элдияр жана 2002 жылы туулган Курманалы уулу Бекзат. Булар 11 күндөн бери дайынсыз жоголуп, 1 сентябрь күнү Баймак посту аркылуу алардын жансыз денеси мекенине кайтып келген. Эмне үчүн мындай болду? Алар 21 август күнү үйүнөн чыгып кеткен боюнча Чаткал районуна карама-каршы жайгашкан демаркация иштери жүргүзүлбөгөн толук аймакта Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы мамлекеттик чегарасын байкабастан кесип өтүп кетишкен. Менин айтайын дегеним, урматтуу төрага, мына ушул бул сейрек кездешүүчү эндик кызыл китепте турган өсүмдүк, мына ушунун тамыры 2020 жылдан баштап 300 сомдон 1000 сомго чейин чыкты да. Мына аны ушу биздин чет элдик жарандар алат экен. Мына ушул эндик чөбүн казам деп өткөн жылда бир жагымсыз окуяга туш болгонбуз. 6 балабызды, 6 жараныбызды көчкө алып кеткен да. Ошого тийиштүү органдарга ушул боюнча протоколдук тапшырма берип, ушуну токтотпосок болбойт. Жаратылышындагы ээси бар, мына сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрү жок болуп кетип атат. Ошого бир жакшылап протокол тапшырма берип койсоңуз, урматтуу төрайым Жылдыз Исенбековна.